Assalamu alaikum, урматтуу Нияз Алгачкорбаев YouTube каналынын каталуучулары, сиздер үчүн аябай сонун жаңылык. Байканга чогулуп жаткан балуу жылкылардын бардыгы тең сатылып жатат. Жалпы жылкылардын акчасы канча сом болду? Анда эмесе биргеликте көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ошондой эле жалпы элге ыраазычылыгын уюштуруучулар айтты. Анда эмесе келиңиздер, чогуу биргеликте күбө бололу. Каналга катталып, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар. Жигиттер, ассаламу алейкум. Кудай кааласа, Байканга чогулган аттардын бардыгы сатылды. Бишкектеги жалдоо атта гана бир ат турат. Койлор дагы сатылды, иншалла. Жакшы сумма болду. Почти 1 миллионго жакын акча болуп калды. Бүгүн полный эсебин чыгарабыз. Эсебин чыгарыш кыйын болуп атты эле да, себеби товарларды обналичка кылыш керек болуп калды. Ошо товарлардын приблизительный суммалары менен биз сборду токтотуп койгонбуз да. Ассаламу алейкум. Байканга берилген аттар сатылып атат. Бирөөсү жалдоо атта турат азыр. Анын баасы чыкпай атат. Үчөө мына жай эле Жантай мал базарда турат. Экөө турат наркы жоргосу. Мына сатылды. 200 000 сомго сатылды. Анткени ат жетасы экен. Анан мындай характери да бар окшойт мунунчу. Бул Россиядан келген. Каяка кетти ат? Муну ака биз Каралдыда бир аксакал көргөн экен. Өзү 160 000 акчам бар деди. Анан жаныбыздан бош ака ортолого аксакалды үйгө коет экен. Биз деле азыр бизнес степнойдо үйүбүз бар, ошого барып туруп кайра бошко чыгып. Бошко кетет, 200 000 ыраасыңарбы? 200 000 сомго сатылды. Байканга счет которулат. Ассаламу алейкум туугандар. Тор атты саттык буйруса, эми атты алган адамга насип кылсын, айгырлык алып атат. Азыр эми только сатыш керек болуп атат. Чын айталы, берген адамдан Аллах разы болсун, алган адамдан деле Аллахтын атты жакшы бүйүрү менен берекелүү кылып алсын, Атты 220 000 сомго бердик. Кыскасы ыраазычылык менен берилди, анткени Байкандын счетуна тыйындар полный берилиш керек. Болду. Ушул убакыт чейин бекер караган кимге мына базардын аты деле? Жантай базарына рахмат. Жигиттер, могул Кашкандагы саттык. Кашка канча 170 кетти? Кашка 170 000 сомго кетти, достор. Жердеги аларман ушунча күбөлөр турат, прозрачный болду барды, анткени полный обналичка кылыш керек. Азыр эми эч ким улак ата албайт, билесиңер. Сезон эмес да, азыр только багыш керек болду, расход. Биякты бир эл тартып койдук. Болду. Баасыңарбы? Ачык эле болду? Байласыңар. Туугандар, баштан ассаламу алейкум. Өткөндө баягы Байканга сбор болуп атканда эми сбор токтогон. 20 жылдык акаларыбызга биз суранып кайрылганбыз. Кудайга шүгүр, суранышыбызды четке какпай, бүт ошол Жети область 20 жылдык элleri, агаларыбыз өзүбүздүн амир саптары чогулуп, бардыгы ушу өздөрүнө акча керек болуп атканына карабастан, Байкан улубузга кайдыгер карабай, колунан келген Жети тууган 20 жылдык элер келип, акча тапшырганы келишти. Сүйлөп койсоңуз. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат 1987 жылы 2005 жылы бүтүргөн жамааттын атынан Байкан улубузга Орозодо ичинде ихсаныбыз бар эле, ошону кабыл алып койгула. Балаңа ден соолук. Орозодо канча адамдар бата кылып атат, айыгып кетсин дейм. Жалпы 87 жылкы жигиттердин атынан. Рахмат. Негизи баягы эме болуп атканда өзүнчө балдардан да кетип калган негизи. Анан муну кийин айтылгандан кийин силер айткандай анан чогултуп. Рахмат. Алла разы болсун. Биз эч ким менен машмара кылбай эле таваккал кылып кайрылуу кылып койдук. Эми капа болгондор болду, бирок ошол нерсе бизге керек болуп калды, себеби баланын көзү чачырап калды. Алла таала берген кадырды ортого салдык, кичине болсо абройду ортого салып кайрылуу кылдык. Айрыкча Жалал-Абадка биздин Мейкин акабызга рахмат. Ушул акаларыбызга Бишкекке атайын келип тапшырып берип атышат. Алла разы болсун. Булар Хамзага дагы, Асланга дагы беришкен. Анан Байканга дагы беришкен. Кийин биз кайрылуу кылып койгондон кийин биздин кайрылуубузду четке калбай дагы чогултуп беришти. Ошон үчүн силерге чоң рахмат ака. 20 жылдыктардын атынан да эми өзүң айтып кеткендей эле чын эле буга чейин балдардын көпчүлүгү берип койгон. Андай нерсе болуп калды, андан кийин сен обращение кылып Инстаграмда. Ошого байланыштуу дагы эми бир аз азыраак болсо да көбүрөөк пул табып аласыңар жигиттер. Анткени быйыл да биздин ошого жыл 20 жылдык деген бир майрамыбыз бар. Ошо болуп дагы ошонун аралыгынан да жакшы соо иштеп калалы деген ушул жерде ар бири көп болобу, аз болобу салымын кошкон Жети дуандан. Кыргызстан боюнча 87-лери Жети дуандан ынтымагынан ошолуке салымыбызды алып келип калабызган жакшы болуп кетти. Жакшы эле сумма келди бирок жигиттер. Жакшы эле сумма келди. Мен азыр экранга жазып турам. Бата берип койсун. Арасында ооруп аткан балдар дагы кошкондор бар арасында. Өзүнүн арасында ооруп аткан бата берип койсун. Өзüm koydum şu baştan şu demlikten başladı bile. Şu demlikten en sonun besin. Şunda yalanlardı toplam. Yakşı işledim yapasın. Allah'dan kaysın. Allah'dan kaysın. Var götürler, bilgilerinde işimizde iyilik olsun. Tapkanlarımızlar yaşlığa buyursun. Büyülülük vakit versin. Zamanımız tinç olsun. Unutmakçılık olsun.
Рахмат сіздерге чоң. Камераны жақынырақ алғын, мына орып жатқандар бар екен, дуа қылайла кел. Амин. Альхамдулиллахи роббил аламин. Аллах таалам ушул 20 жылдык элердин арасында өздөрүнүн балдары ооруп аткандар бар экен, жакындары ооруп аткандар бар экен. Ошого карабастан өзүң берген ырыскыдан бөлүшүп ушул байкан уулубузга алып келди. Кудай таалам ушул берген эксаны, садака, зекети ушул оорусуна толук шифа болуп кеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Аллах таалам эч ким ушинтип балага сыноо менен баласына кабылбасын. Аллах таалам ушул акаларыбыздын тапкан ырыскысына береке берсин. Дайым ынтымагы бекем болсун, жаман көздөн, жаман сөздөн даражалар дайым бийик болсун. Ким кызматта болсо кызматы бекем болсун. Ким элдин арасында иштеп жүргөн болсо ошо эл менен бекем болсун. Элдин арасында даражалар бийик болсун. Аллахым өзүң булардан ыраазы болгун. Кандай ниет максатта ушул садаканы тапшырган болсо Кудай таалам ниет максаттарына эселеп ушул соопторун берген. Кудайым ушул быйыл 20 жылдык элердин даражаларын бийик кылгын. Мына биздин бир чакырыгыбызга жоктой келип жооп беришти. Аллах баарыңан өзүң ыраазы болгун. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллах разы болсун. Алла разы болсын. Жолуңа кайып кетсин. Алла разы болсын. Сени жакшы болуп кайып кетсин. Кызматта бол. Тааныбай калсак айтасыңар, өткөн күдесиңер сен эстейсиң. Абдел келсең. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Таң саат 4:30. Мен ушундай жигиттермен иштешкеним альхамдулилла сүйүнөм. Мен бул баланы мурда интернеттен көрүп жүрчү элем, бирок Алла таала ушинтип бизди бир ишке себепчи кылганына мен өтө кубанычтамын. Анткени карматсаң 10 күн эмес, 3 күн иштештик. Бул балдардын эми баягы жүзүнчө мактаган болбойт. Командага бекемдиги, өзүнүн жоопкерчиликтиги, ишмердүүлүгү, такыбалыгы, имандуулугу, чынчылдыгы, жоопкерчиликтүү мени таасирлентти, кубантты. Мен үлгү алдым. Менде ушундай характер бар. Эгер өзүм билбеген нерседе өзүмөн 10 жаш кичүү болсо дагы мен ошого баш ийип иштегенге даярмын. Машфарада атакулак аскарлар бүт жамааттын астында ушуну амир кылып туруп мени баш ий деген. Мен буга канчалык деңгээлде баш ийдим билбейм. Бирок колдон келишинче бунун сүйлөгөн сөзүн итаат кылып ушул сумманы чогултуп берүүгө аракет кылдык. Бирок азыркы учурда сумма толук цифрасы чыга элек, бирок ишти биз дуба кылып жыйынтыктадык. Анткени эл да тажатып албашыбыз керек. Ар кимдин тирилиги бар. Буюрса биздин өзүбүздүн эсебибиз боюнча сумма жакындап калды. Ошого убакыттан пайдаланып мен атайын элге ушул жигиттин ишмердүүлүгү жана жамааттын ишмердүүлүгүнө өтө чоң рахмат айткым келет. Анткени адамдын жакшылыгын айта албаган адам бул Алла тааланын жакшылыгын деле айта албайт да. Адамга рахмат айтпаган адам Аллага деле рахмат айта албайт. Ошон үчүн Абдел, сага рахмат. Мен мурда сени интернеттен көрчү элем. Чындап мен сүйүндүм. Командасына 10-12 машина келдиби? Бардыгын сатты. Безвозвратно, грамотно сатышты, четко. Ошон үчүн бардык компанияларда ушундай жетекчи болушун каалайм. Бардык компанияларда ушундай жамаат болушун каалайм. Ынтымак, бири-бирине баш ийгендик. Мен только жакшылык нерсени үйрөндүм. Баха досум дагы өтө сага ыраазы болду, сүйүндү. Анткени эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Аны жакшы түшүнөсүңөр. Экөөбүз тең бир тармактын адисибиз. Экөөбүз тең. Балким мен мунчалык грамотный эмесмин, бирок бул билгенди мен билем, мен билгенди бул менен, бул билет, анан талаш пикир жалалып калыш деле мүмкүн эле да. Бирок альхамдулилла өтө сонун ушул жумушту бүтүрүп алдык. Алла разы болсун. Красавчик, рахмат. Аллахым ушу ишибизге береке берип, ушу жыйынтыгын жакшылап сонун болуп, Кудайым узагына сүйүндүрсүн. Баарыңарга рахмат. Ассаламу алейкум.